70'te çıktı. Men бұл жақта жанында шоферімді көрсетейін. Кыргызстан дегенде жүрөм зырылдап кетет. Бүгін мен операторлық жұмысты аябай жақсы атқарып атам. Kırgızistan bayram. Урматтуу кыргызстандыктар, бардыгыңыздарды 31 август Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү менен куттуктаймын. Бүгүн Чикагодагы мекендештер дагы мына ушул майрамды майрамдоо үчүн чогулуп жаткан учурубуз. Мына өзүңүздөр көргөндөй мына мындай Кыргызстандын желеги түшүрүлгөн футболкаларды бардыгыбыз кийип, ошондой эле ар бирибиз өзүбүз минген автоунааларды мынтип колдоп, Кыргызстандын желегин бул жака орнотуп, азыр биз буйруса автоунаа парадка чыгып кетебиз. Негизи эле бул менин Америкада ушул эгемендүүлүк күнүн майрамдаган 3-чү жылы болуп атат. Биринчи жолу дагы өзүңүздөр билесиздер, ушу келгенден кийин эле 20 күндөн кийин биринчи видеомду чыгарганмын. Ошондо аябай жакшы кабыл алгансыздар. Былтыр болсо мына Агаяда өзгөчө белгилегенбиз. Быйыл эми мына пандемияга байланыштуу, карантинге байланыштуу аралыкты сактоо үчүн биз майрамдабай койбостон дагы деле бир жолун таап, ушул чогулуп, кичинекей болсо дагы маанай жаратып, кичинекей болсо дагы майрамдап коелу деп чогулуп атабыз. Буйруса бүгүн сиздер дагы бардыгыңыздарды кимде ким келе албай калса дагы же болбосо ошол эле учурда бардык чет мамлекеттеги, ошонун ичинде Кыргызстандагы бардык мекендештерди ушул майрам менен чын жүрөктөн куттуктап, эгемендүүлүгүбүз өзүбүзгө кут болсун демекчимин. Эмесе кеттик. Бүгүн ушу кыргыз элибиздин, мамлекетибиздин эгемендүүлүк күнү менен куттуктайбыз. Алыс жерде болсо да ушундай кыргызстандык мекендештерибиз эгемендүүлүк күнүнүн 29 жылдыгын белгилеп, атайын Чикаго шаарында кар парад деп ушу машиналар торудан турган бир парад уюштуруп атабыз буюрса. Бул жердеги максатыбыз ошо келечек муун жаштарыбыз, балдарыбыз ошо Кыргызстан эмне экенин билсин деп, ушу желек менен таанышсын деп атайын мындай футболкаларды чыгарып, аларды кийгизип, Кыргызстан жөнүндө бир аң сезиминде бир жакшы нерсе орносун деп ушундай бир иш-чара болуп атат. Буюрса, ушул жаш муундар ушул аркылуу Кыргызстаныбызды эстейт деп, ошону менен чоңоет деген үмүттөбүз. Эми Кыргызстандан узак болгондон кийин бул жердегилер баары бир Америкада жайгашкан үчүн бул жерде чоңоюшат, бул жерде өсөт, аң сезим ошого жараша өсөт деген баары бир түшүнүк болот. Аны кабыл алышыбыз керек. Ошону менен чогуу ошо кыргыздыгыбызды унутпастан, үрп адатыбызды, каада салтыбызды, тегибизди унутпастан ушундай бир жакшы иш-чара болуп атат. Ушулерден Кыргыз Community Center деп Кыргыз коомдук фонду бар. Ошолордун жигиттерин куттуктайбыз, ушундай жакшы иш-чара кылып атышат. Майрамыңыздар кут болсун. Биз жолго чыгып кетүүнүн астында даярданып атабыз. Жолдо кандай жүрөбүз, жол эрежесин туура сакташ керек, анан башкаларга дагы тоскоол болбоо, жана ошондой эле баары ирети менен кетүү үчүн бул жакта азыр кеңешип атышат бардыгы. Мына менин футболкамдын артын бул жактан көрсөңүздөр болот. Мына мекендештерден Чикагодагы кыргыздардын башын бириктирген коомдук борбор бар.
Community Center мына ушул коомдук борбордун логотипинен жасалган. Кыргызстандын 29 жашына чыгышы менен дагы бир жолу куттуктайбыз. Кыргызстан 29 жашың кут болсун. Буюрса сен көптөгөн кылымдарды карыткан, дүйнөгө таанылган, экономикасы гүлдөгөн, мыкты өнүгүп өскөн мамлекет болушуңа мен ишенемин. Майрамыңыздар менен. Быйыл пандемияга байланыштуу адамдарды көп чогултпайлы деп, анан мондой бир чечимге келип отурабыз автоунаа парадына. Биринчиден автоунаа парады бул айла жоктон гана болуп калган нерсе. Себеби дегенде жанагы өзүңүз билесиз, шаарда бирөө башка жарандарга ыңгайсыздык жаратуу бул туура эмес. Мүмкүн болушунча мыйзамды сактап, мүмкүн болушунча башка бирөөлөргө кыйынчылык алып келбестен автоунаа парадын өткөргөнгө аттанып атабыз. Жолго чыгуунун астында турабыз. Артымдагы автоунаалардын баардыгы буйруса жолго даяр. Ар бирине Кыргызстандын туусу желеги жабыштырылган, жасалгаланган. Өзүнчө эле бир сонун сезимдер, сонун сыймыктануу. Биз жылдагыдай майрамдай албасак дагы мындай көптөгөн балдарды сүйүнүчүнө себепкер болуп атабыз. Мен бул жакта жанында шофёрумду көрсөтөйүн, аке. Бүгүн личный шофёрум бар. Ильяс байке вообще сонун айдап берип атат мага. Ильяс байке, майрамыңыз менен. Рахмат, бирге болсун. Жакшыбы бүгүн маанай, Бүгүн маанай аябай сонун көрүп жатканыңыздардай. Ушул бүгүн Кыргызстандын 29 жаш курагын куттуктап жатабыз. Негизи жылда биз башкача куттуктачу элек, чоң паркта атайын чоң казан асып, аш басып дегендей. Өзү басат эле, пловду өзү басат эле. Менен басат болчумун. Бирок быйыл тилекке каршы пандемияга болгонуна байланыштуу биз ушундай жөн эле өтүп кеткизбестен ушул майрамыбызды ушундай парад уюштуруп атабыз. Буюрса баары сонун. Майрамыңыздар менен баарыңыздардын. Жакшы. Биз азыр көчөдө аябай ызы-чуу кылып атабыз го. Анан Америкада боло береби мындай ызы-чуу кылса? Негизи көптөгөн эле мамлекеттин улуттары ушундай нерсени жасашат өздөрүнүн эгемендүүлүк күнүндө. Бирок биз жолу көп эмес. Себеби биз мекенибизди аябай сүйгөнүбүз үчүн рахмат, мекендештер аябай көп келишти, желектерди илип алып, ушундай бир линия болуп, бирок эрежени бузбай, так айдаганыбыз үчүн полицейский бизге эч нерсе кылбайт.
Чикагода мындайча айтканда Американын көчөлөрүндө мына ушинтип Кыргызстандын туусу орнотулган автоунаалар бүгүн жайнап кетти. Аябай сонун болот экен. Ушундай сыймыктуу, караңыздарчы, мекендештерин дагы маанай абдан сонун. Мындай майрам биринчи жолу майрамдалып, биринчи жолу уюштурулатат дейт баары эле. Бул албетте ошол пандемияга байланыштуу биринчиден. Ошон үчүн дагы биз ушундай кандай десем, көчөдө автотыгын бир аз жаратып, бир аз элдерге тоскоолдук жаратып жатабыз. Баары бир машина болсо дагы, себеби биз катар жүрүшүбүз керек. Мынакей караңыздар. Биздин машиналардын баардыгы катар жүрүшөт. Бойдок жигиттер болсо сигнал берип аябай багы мен не элестетип атам, Кыргызстанда тойдо ушундай 20 машина чыгып, ушинтип тартып неме кылат го. Ошо той тарткандай болуп дагы элестетип кеттим мынакей. Кыргыздардын жигиттеринин машиналары бири-биринен өтөт. Баары эле ушундай сонун машиналарды минишет. Көз тийбесин. Молодцы. Америкада жакшы машина минүү деген бул эмес да. Бардыгы эле кандай мүмкүнчүлүк болбосун, баары эле жакшы машина мине алат, ал оор эмес. Ошондуктан негизи бүгүнкү майрамдын ошол бирден бир себеби, мисалы биздин бул жактагы балдарыбыз, мисалы менин балдарым Американын ошол көз карандысыз болгон күнүн белгилеген күнү аябай бүгүн майрам, бүгүн мектепте окуу жок, ура, бүгүн кечинде салют атылат деп күтөт да, майрамдашат. Анан мен ушундай ичим атышат. Биз эми 31 августта окей, бул жакта салют аталбасак дагы аябай сонун ошол күндөрү подароктарды алып берип, сонун маанай жаратышым керек деп мен ойлодум да. Быйыл ошол бир күн эрте майрамда баштаганыбыз үчүн биз эртең 31 күнү аларга бир аз убакыт бар. Бирок башка ата-энелерге дагы мен кайрылат элем. Достор, мына ушундай 31 күнү бул жылы болбосо кийинки жылы мүмкүн жаңы келген ата-энелер деле мына ушул нерсени эсиңиздерге түйүп, ушул 31-ин өзгөчө майрамдатканга, элин жерин сүйгөнгө, Кыргызстандын желегин таанытканга, Кыргызстандын гимни, мына ушундай нерсе баланын ошо туулган жерине болгон сүйүүсүн күчөтөт. Айдай бериңиз. Бүгүн мен операторлук жумушту аябай жакшы аткарып атам. Мына кинолорду тартып атабыз. Каралачы, кандай сонун кадр. Ким тартат мындай кадрларды? Кыргызстан майрамың менен өнүгүпбүз. Кандайсыңар? Жакшы келдиңерби? Мынакей сонун. Чикагонун жолдору азыр келип бир жерге токтодук баардыгыбыз. Кандайсыңар? Токтодук. Мынакей балдар, кичинекей балдардан бери сонун болуп футболкаларды кийип алып жүрүшөт. Сонун көрүнөт экен, тууларды баардык автоунааларга жабыштырып эме кылса сонун көрүнөт экен. Карагыла. Кыргыздын жигиттеринин автоунаалары. Рахмат келгениңерге, баардыгыңардын катышканыңарга рахмат. Кимде ким катышып аткан болсо. Абдан жакшы келдик. Бүтүн Кыргызстандагы мекендештерибизди эгемендүүлүк күнүбүз менен куттуктайбыз. Бардык кыргызстандыктарды 31 август эгемендүүлүк майрамы менен куттуктайбыз. Жакшылыктарды каалайбыз. Чикагодан ысык салам. Бүгүн майрамга карата жаш балдарга атайын Кыргыз комитетинин атынан бир аз да болсо дагы майрамдык белек катары жасадык. Балдар сурайт экен, бүгүн эмне, кандай майрам, эмне үчүн, неге белек дегенде, ошого бүгүн Кыргызстандын эгемендүүлүк күнү деп түшүндүрүп бергенге да жакшы болду. Жалпы бүгүн канча машина чыкты? Жалпы 70 чыкты.
Анткени мен 35-ке чейин баарын номер менен тизип, баары порядок тартип сакталсын деп ошондой кылганбыз. 35 калгандарына мындай эле чыккан, бир 70-тей менин эсебим боюнча. Негизи эле Америкада эркин мамлекет болгон үчүн, демократия болгон үчүн ар бир өлкөлөр ушинтип өздөрүнүн майрамдарын белгилей алышат туурабы? Өздөрү закондон чыкпай, законду бузбай, ар бир адам белгилей алат. Өзүнүн ушундай комьюнити центрлар бар, диаспоралар бар. Ага жакшы карайт. Сиздин канчанчы эмеңиз? Майрамын белгилешиңиз? 10-чу. 10-чу. Kyrgyzstan Independence Day, Эгемендүүлүк күнү. Кыргызстан меселе болду. Independence Day, кыргызчасы? Кыргызстан. Турлан күнү. Экөө кам. Ой, молодец. Молодец. Мына биздин главный операторыбыз Мирлан бетин көрсөтүп койчу кана. Мынакей. Главный оператор бүгүн аябай жакшы жумуш кылып атат. Уюштуруучулук жагынан дагы ушул бала бул жерде кызматы көп. Бул жерде биздин коомдук борбордун байкелер бардыгы ушул жерде белектерди алып балдарды сүйүнтөлүп, негизи эле балдарды сүйүнтөлүп, бул коомдук борбор дайым балдарды эске алат. Жердаштар, бүгүнкү ушу сиздердин эгемендүүлүк күнүңүздөр менен баарыңыздарды куттуктайбыз. Ошо абдан ийгилик, анан только жакшылыктарды каалайбыз. Кыргызстан дегенде оюңузга эмне келет? Кыргызстан дегенде жүрөм зырылдап кетет чытым эле. Биз качан ушинтип барабыз, качан өнүгөт деген ой менен эле. Кудай кааласа бир күн өнүккөн бир мамлекеттердин ичине кирип калабыз деген ойдобуз. Бардығын 31-ші егемендік майрамын 29 жылдың менен куттуктайм. Бардығызга ден соолук, үй бүлөлүк бакыт, ушу алыскы жерде болсок да бардыгыбыз уюшуп ушундай жакшы маракелерди эметип атабыз. Бардыгызга үй бүлөлүк бакыт, Кыргызстандын келечегинде жакшы ийгиликтер болсун. Саламатсыздарбы, кыргыз элим. Бардыгыңыздарды бүгүнкү эгемендүүлүк майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бардыгыңыздарга ден соолук, узун өмүр, бакыт алай каалайбыз. Жана ошондой эле мамлекетибизде ар дайым тынчтык боло берсин. Оору сыркыдан алыс болуп, ынтымакта элибиз өнүгүп, дүркүрөп жүрө берели. Бүгүн майрам куттуу болсун. Жалпы кыргыз жаштары мына Америкада жүрүп аткандар абдан кубанып атам. Ушунча жаштар өнүгүп өзүп аткан экен. Буюрса майрамыбыз кут болсун, үй бүлөбүз аман болсун. Буюрса Кыргызстанга ушундай тажрыйбалар алып барышсын. Бүт билимдерин Кыргызстанга алып барышсын. Кааларым ошол. Баарын тилегин берсин. Мынагы мен артымдагы жигиттер Чикагодагы комьюнити центрдин жигиттери ушул жерде көптөгөн иш-чаралар болобу, кандай иш-чара болбосун өздөрүнүн ыктыяры менен ушул жерде дайым кызмат кылышат. Биз бул жигиттерге ыраазычылык билдиребиз. Түз линия, түз. Артында комьюнити центрдин логотиби, бардыгы боз үйдүн элеси түшүрүлгөн футболканы кийип, кыргыздын жигиттери Чикагода ак калпагын башына кийип, сону болуп катарга тизилип, бул астыда кыргыздын туусу, баарынын башында кыргыздын ак калпагы жана катарга тизилгени бул ынтымак, биримдик деген бир сонун маанини билдирет. Мисалы мен Америкада жашаганыма достор 2 жылдан ашты. Бул учурда дүйнөнүн кайсыл гана тарабынан, бурчунан келген мигранттар менен таанышкан жокмун. Америка негизи эле мигранттардын өлкөсү. Мына ошондой учурда калкынын саны Кыргызстандан көп, бирок сурай келсең өзүнүн өлкөсүн атай албаган миңдеген улуттар бар. Алар ошо башка бирөөлөр, башка бир өлкөгө кошулуп жашайт, же болбосо башка бир өлкөнүн туусун көтөрүп жүргөн улуттар бар. Мына ошолордон өзгөчөлөнүп, достор, биз барктай турган, биз сыймыктана турган, биз көтөрө турган желегибиз бар, жана эгемендүүлүгүбүз бар. Ошонун баркына жетели, ар дайым кыргыз эли ынтымакта болсун. Ынтымакта болсо көп нерсени жеңебиз. Жана Кыргызстанды мына ушул биз азыр өнүккөн өлкөлөрдө жүрөбүз. Ар дайым
кайсыл тармагын көрсөк дагы ушундай болсо, Кыргызстанда дагы ушундай болсо деп сөзсүз түрдө бизе бир ичибиз ачышкан нерселер болот. Биз дагы ушинтип өнүктүрсөк, салым кошсок, Кыргызстан дагы өзгөрсө, элибиз дагы өзгөрсө, элибиздин пейили дагы өзгөрсө деп ар дайым каалайбыз. Ошон үчүн мына ушундай өлкөлөр бололу. Ал үчүн баарыбыз ынтымакта болушубуз керек, анан жаштар билимдүү болуш керек. Мындай кичинекей мотурайган бөбөктөр, ушулар биздин келечек. Мына ушуларга эгемендүүлүк жөнүндө, Кыргызстан жөнүндө көбүрөөк айтып турушубуз керек. Мынакей урматтуу достор, мына ушул артымда тургандардын баардыгы кыргыздар. Окшош кийинип, кыргыздар бүгүн дароо эле көчөдө таанылат. Мына ушинтип майрамдарыбызды ар дайым майрамдап, Кыргызстан туусун көтөрүп жүрө берели. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kırgızistan!